6 класс география сабагы жер шары эмнеден турат деген суроону талкуулайбыз. Жер шары варианттарын окуймун. Ядро жана мантиядан. В варианты мантия жана жер кыртышынан. Г варианты ядро, мантия жана жер кыртышынан. Биз бул жерден балдар силер менен литосфера темасын эсибизге түшүрөбүз. Анда биз литосфера жөнүндө окуп жатканда жер кыртышынын катуу катмары деп окуганбыз. Литосфера 3 чоң бөлүктөн турарын эсибизге түшүрөбүз. Демек бул кайсы бөлүктөр? Эң үстүндө жер кыртышы, ийилгич мантия жана ядро. Вариант Г. Андан кийинки суроо. Жанар тоо атылып чыккан оюк чуңкурду эмне деп атайбыз? Варианттары: А. Кратер, Б. Оозу, В. Мор, Г. Конус. Бул варианттарды окуп, андан кийин биз вулканды элестетебиз. Вулкандын формасы конуска окшош. Демек, магма пайда болгондон кийин оозу аркылуу келип кратерге жетет. Кратерге жеткенде бул жерден вулкан атылат. Демек, туура жооп бул жерде кратер. Жер шарында негизги суунун запасы кайда жайгашкан? Бул суроону окуп жатып, биз гидросфера темасын эсибизге түшүрөбүз. Гидросфера дүйнөнүн суу катмары. Демек, варианттарын окуйбуз. А. Дүйнө океандын сууларында, мөңгүлөрүдө, В. Тусу жок жер астындагы жана жер үстүндөгү сууларда, дарыяларда. Булардын баардыгы кайсыга тиешелүү? Гидросферага. Демек, бул жерде эң чоң масштабта дүйнө океандын суулары турат. Туура жооп А. Андан кийин организмдердин жашоо шартына эмне кирет? Варианттарын окуйбуз. Температура, нымдуулук, күндүн режими, бардыгы. Демек, организмге бардыгы кирет. Себеби организм бул түрүү. Андан кийинки суроону окуйбуз. Жерде климат менен аба ырайынын айырмасы болбогон аймакты атагыла дейт. Бул жерден биз климаттык алкактарды талкуулайбыз. Экватордук алкак, тропиктик алкак, мээлүүн алкак, уюлдар. Кайсы климаттык алкакта мезгилдер алмашпайт? Экваторда. Экватордон башкасынын баарында мезгилдер алмашат. Демек, туура жооп экватор.